Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборундагы медициналык илимий кластердин демонстрациялык модели менен таанышты. Анда Минкап башчысы модельдин негизги элементтерин, анын ичинде лабораторияларды, илимий борборлорду жана стартапты карап көрүп, бул илимий инфраструктуранын медицина үчүн маанисин белгиледи. Демонстрациялык модель медицинадагы актуалдуу көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган долбоорлорду камтыйт жана жүрөк онкологиялык, кан тамыр жана неврологиялык ооруларды эрте аныктоого багытталган. Долбоордун катышуучулары, анын ичинде чет элдик жаш окумуштуулар жана изилдөөчүлөр, медициналык кластер илимпоздору тартуу борборуна айланат деген ишенимин билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле улуттук кардиология жана терапия борборунун жетекчилиги менен медициналык кластерди андан ары өнүктүрүү жана аны эл аралык илимий тармактарга интеграциялоо пландарын талкуулады. Таанышуунун соңунда илимди жана инновацияларды колдоо министрлер кабинетинин артыкчылыктуу багыты жана калктын саламаттыгын сактоонун жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизги фактор экенин белгиледи. Она молодеет. Илимий кластерди түзүү бул медицинаны модернизациялоо жана жогорку технологияларды өнүктүрүүгө жасалган кадам. Жаштарыбыздын жана бүтүндөй өлкөнүн келечегин камсыз кылуу үчүн илим менен билимге инвестиция жумшоого тийишпиз. Вот такую единую платформу, обменивайтесь мнениями. Электрондук коммерциянын өнүгүшү менен почта кызматы жанданып, почтальон дагы бир жолу замандын каарманына айланууда. Мындай пикирин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында өткөн электрондук коммерция боюнча экинчи эл аралык форумунун ачылышында айтты. Иш-чарага электрондук соода тармагындагы алдыңкы эксперттер, ишкерлер, инвесторлор жана новаторлор чогулду. Акылбек Жапаров видео байланыш аркылуу министрлер кабинети электрондук соодага олуттуу көңүл буруп жатканын белгиледи. Ал ошондой эле өлкөдө санариптештирүү тездетилген темп менен жүрүп жатканын, жарандар керектүү документтерди кыска убакыттын ичинде алышаарын кошумчалады. В этом году объем розничных продаж электронной коммерции. Insider Intelligence маалыматында 2025 жылга чейин дүйнөлүк электрондук соода чекене сатуу 50% өсүшү мүмкүн. Ал 7,3 триллион долларга чейин. Жалпы чекене сатуунун 24,5%-ын түзөт. Бул 2021 жылы 4,9 триллион долларга салыштырмалуу жалпы чекене сатуунун 19,6%-ын түзөт. Бул форум Кыргызстандагы электрондук коммерция компаниялары дуушар болгон акыркы тенденцияларды жана көйгөйлөрдү изилдөө жана талкуулоо үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк берет. Компания в сфере электронной коммерции. Аламүдүн районундагы кыш чыгарган завод бүгүн ишкананын экинчи өндүрүштүк жайы ишке кирди. Буга чейин заводдо күнүнө 100 000 кирпич чыгарылса, эми экинчи мешин ишке берилиши менен өндүрүш кубаттуулугу 2 эсеге өсүп, суткасына 200 000 кирпич чыгарыла баштайт. Завод эң жогорку сапаттагы керамика кыштарынын 100гө жакын түрүн чыгарат. Ысык суукка, тоңго дагы туруштук берген бышкан кыштар талапка толук жооп берет деген тастыктамага ээ. Заводдо жумуш толугу менен автоматташтырылган. Башкача айтканда, бул ишкана Кыргызстандагы мына ушундай заманбап технологияда иштеп жаткан алгачкы завод. Байкаганыңыздардай жумушчулар жөн гана көзөмөлдөп турат. Жеткирүү, тизүү сыяктуу негизги иштердин бардыгы автоматташтырылган. Стандарттарга жооп берген кирпич чыгарыш үчүн ушундай техникалар керек. Мисалы көрсөтсөм, бул жерде чыккан кирпичтерди кесип жана жыйноо процесси жүрүп турат. Сапаттуу тизилишин жана сапаттуу кирпич чыгышын карап көзөмөлдөп турушат. Ошондуктан бизге кызматкерлер ошого гана керек. Көзөмөлдөө үчүн гана, бузулса оңдоо үчүн, башка мындай кол менен иштөө процесси жок бул жерде. Ошондой эле экологияга терс таасир этпеш үчүн эрежелер тыкыр эске алынган. Түтүн чыпкалары зыяндуу заттардын абага таралуусун дээрлик 95%га кыскартат. Ал эми жаңы орнотулган чыпка суу аркылуу жүрүп, керексиз заттар чөгүндү түрүндө чыгарылат. Суу болсо тундурулуп, тазаланган соң кайра эле өндүрүшкө колдонула берет. Азыркы учурда биз жаңы фильтр оборудованиясын орноттук. Өтө кымбатка турат экен, бирок ошого карабастан биз Кыргызстан баягы абасына зыян келдирбеш керек деген саясат менен анан ошол
фильтрди орноттук. Өндүрүштүн эң акыркы технологияда иштөөсүнүн аркасында иш ошончо ыкчамдатылып, карарлардын буйртмаларын тез жеткизүүгө мүмкүндүк түзүлүүдө. Мисалы, мурун буйртма берүүчүлөр айлап күтүүгө туура келсе, азыр болсо мына бул бүгүнкү чыгарылган кирпичтер күнүгө өз дарегине жеткизилүүдө. Экинчи мештин курулушуна жана керектүү жабдууларды сатып алууга Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду каражат бөлгөн. Белгилей кетсек, фонд быйыл Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата ачыла турган 100 ишкананын ичинен 25-ине каржылык колдоо көрсөтүүдө. Заводду модернизациялоого 1 миллион 350 миң доллар бөлүнгөн. Негизи Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду каржылоонун 65%-ын өнөр жай тармагына салат. Буга чейин 707 миллион долларга ири долбоорлорго каржылык колдоолор көрсөтүлгөн. Ал эми быйыл 2024 жылы 140 миллион долларга 25 ишкана фонддун колдоосу менен ачылат. 40 миллионов долларов. Жалпы инвестициянын көлөмү 2 миллиард доллардын тегерегинде болуп атат. Анын ичинен Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду дээрлик 200 миллион АКШ долларынын алкагында ири десек болот, ири потенциалы чоң өндүрүшкө багытталган ишканалардын каржылоо булактарын ушул фонд аркылуу бөлүнүп жатат. Өлкөдө курулуш иштери күчөгөнү кышка болгон суроо талап да өскөн. Деген менен курулуш материалдарынын ичинен кыш импортуна көз карандылыкты жоюуга толук мүмкүндүк бар. Жакында облуста дагы бир ири кыш заводу ишке берилгени турат. Мини гэстер бар бизде ачыла турган. Ошол кафель чыгаруучу заводдор бар бизде. Цемент завод алдыда ачылат. Клинкер чыгаруучу заводдор. Жанагы швейный фабрикалар баардык оборудованиясы келип азыр даяр арттан ушундай эле кыш чыгаруучу, кирпич чыгаруучу заводдун дагы 2 заводу алдыда турат. Алар дагы ошо бүтөйүн деп калды. Ушунун баардык акырын ирети менен, графиги менен ачылып баштайт. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата Чүй облусунда жалпысынан 40 жаңы ишкана ачылат. Нурайым Бейшеналиева, Жумоо Исманалиев, УТРК Чүй. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын 2024 жылга карата аудитордук иш планына ылайык жергиликтүү бюджеттерди түзүүнүн жана аткаруунун Сокулук районунун ишинин жана республикалык бюджетте турган айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышынын шайкештигине аудит жүргүзүлгөн. 2023 жылдын 1 январына тартып 2023 жылдын 31 декабрына чейинки мөөнөттө 90 миллион 345,2 миллион финансылык тартип бузуулар аныкталган. Анын ичинен келишимдердин шарттарын каралган суммадан ашыкча алдын ала төлөөлөр жана жумуштар аткарылбай туруп алдын ала төлөп коюу фактылар боюнча 19 миллион 664 миң сом, эмгек акы беренеси боюнча ашыкча төлөп коюу боюнча бузуулар 9 миллион 525,8 миң сом. Коллегиянын чечимине ылайык аудиттин жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар тиешелүү айылдык кеңештерге кароо үчүн жөнөтүлдү. 2023 жылдын Сокулук районунда Сокулук мамлекеттик администрациясынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын райондук өнүктүрүү фондунун жана муниципалдык ишканалардын жүргүзгөн ишмердүүлүгүндө ошол финансылык тартиптерин сактоо боюнча ошол счетный палата, эсептөө палатасы тарабынан аудит жүргүзүлгөн. Бүгүн ушундай коллегияда ушунун жыйынтыгын карап атабыз. Ушул жерде азыр болгон кемчиликтерди аудиторлордун тарабынан берилген сунуштарды баарын ушун карап атабыз. Сокулук районунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнүн жана аткарылышынын аудитинин жыйынтыгын райондук мамлекеттик администрациясынын коллегиясынын жыйынында карап чыгуу, аныкталган финансылык мыйзам бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча иш-чаралардын комплексин аныктоо сунушталды. Мындан ары аларды болтурбоого, ошондой эле жүргүзүлгөн аудиттин натыйжалары боюнча Сокулук районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жөнөтүлгөн жазма буйруктарды өзгөчө контролго алууга жана сөзсүз аткарууну камсыз кылууга милдеттендирилди. Нурай Кайратова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй, Сокулук району. Ким менин аты жөнүм? Ислам братан. Ислам эмес атым.
принципрадан Интернет булактарында өзүн Ханзада деп айтууну жана бутунан өбүүнү талап кылып коркуткан жигиттин видеосу тараган. Аталган факт Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280 бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Сокулук райондук милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө бул окуяга шектүүнүн өздүгү аныкталып, 2005-жылы туулган жаран болуп чыкты. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96 беренесинин негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмышка шектүү жарандын ушул сыяктуу дагы башка окуяларга тиешеси бар экени аныкталып, учурда кылмыштын курамы кылмыш жаза кодексинин 280 бейбаштык беренесинин 138 уруп сабоо кыйноо беренесине которулду. Учурда окуяга байланыштуу бардык керектүү соттук, укуктук экспертиза дайындалып, тергөө иштери уланууда. Урматтуу жарандар, Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы ушул сыяктуу терс көрүнүштөрдү коомчулукка жайылтып тынчын албастан тезинен милиция кызматкерлерине же 102 номерине билдирүүнү өтүнөбүз. Кыргыз Республикасынын жарандарынын кызыкчылыктарын сактоо максатында 2022 жылдын 31 майында чыккан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин номер 287 токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. Бул токтом мамлекеттик байланыш төзмөктөрүнүн идентификациялоо системасын жана мобилдик байланыш төзмөктөрүн, ошондой эле маалымат берүү үчүн колдонулган төзмөктөрдү идентификациялоо маселелерин уюштурууну карайт. Атап айтканда 2024 жылдын 25 июнуна чейин Кыргыз Республикасына киргизилген бирок тиешелүү документтери жок мобилдик түзмөктөрдүн катталышы 2024 жылдын 15 августуна чейин жылдырылды. Ошондой эле милдеттүү каттоодон өтпөгөн мобилдик операторлордун абоненттери тармактан өчүрүлбөйт. Кабыл алынган өзгөртүүлөрдүн алкагында түзмөктөрдү каттоо үчүн 600 сом өлчөмүндөгү милдеттүү төлөмдөрдү, кошумча нарк салыгын жана сатуу салыгын кошкондо түздөн түз мобилдик телефондордун сатуучулары, импорттоочулары жана чекини сатуучулары төлөйт. Кыргызстанда 6 ай аралыгында ички иштер органдарында 19411 кылмыш катталып, былтыркыга салыштырмалуу 16% азайган. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинде жарым жылдын жыйынтыгы боюнча ишмердүүлүктүн жыйынтыгын чыгарган коллегиялык отурумда айтылды. Ички иштер органдарынын күч аракеттери коомдук тартипти камсыздоого, жарандардын укуктарын кылмыштуу кол салуулардан коргоого жана кылмыштуулук менен күрөшүүгө багытталып, кылмыштуулук менен күрөшүүдө 6 ай ичинде оң натыйжалар бар экендигин белгиледи. Ошондой эле 2024 жылдын 6 айында мурдагы жылдар менен бирге өндүрүштө болгон 24649 кылмыштын ичинен 14649 кылмыштын бети ачылып, 9893 иш сотко кеткен. Бул аралыкта дайынсыз жоголгон 500 адам табылган. Ал эми оор жана өтө оор кылмыштар былтыркыга салыштырмалуу 200 фактыга же 15% аз катталганы белгиленди. Мындан тышкары коомдук жайларда 1009 кылмыш катталып, былтыркыга салыштырмалуу 87 кылмышка аз катталганы айтылат. Oldu değil mi mesela? Кыргызстандын бардык облустарында жол кырсыктарын алдын алуу максатында жолдордо дрон менен байкоо жүргүзүү программасы тесттик режимде ишке киргизилүүдө. Бүгүн биздин чыгармачыл топ Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен биргеликте каршы тилкеге чыгуу, жол жээгинде айдоо жана эл аралык маанидеги трассаларда ылдамдык режимден ашып кетүү сыяктуу жол эрежесин бузгандарды аныктоо боюнча рейд жүргүзүлдү. Алгач эле Toyota Surf үлгүсүнүн айдоочусу жолдун жээги менен айдап, башка жарандарга жана айдоочуларга коркунуч жаратты. Жол эрежесин сактабаганы аз келгенсип, мыйзам бузганын мойнуна албай, биздин чыгармачыл топко акарат келтирип, оозго келгис сөздөрдү айтып, каршылык көрсөттү. Жолуңуз болду дейм mesela. Белгилей кетсек, дал ушул айдоочу өңдүү унаа башкаруучулар бул жолу көп болду. Жол жээгинде айдап, жол эрежесин бузган айдоочуларга 1 сааттын ичинде 30 протокол түзүлдү. Не могу. Вы же навстречу полосу, да, выехали? Я не выезжал. Там же дрон снимал. Сейчас увидим. Байкаган деле жокмун мен ушуну. Байкаган жокмун.
Вообще байкаган деле жок. Бол дейм алып. Байкаган жокмун дейм. Да, и знаю. Там потому что меня просто приезжали, мне пришлось выехать. А там машина с той стороны, получается, вот так вот. Увидел гаишников, он по встречке ехал. Получается, он меня прижал, мне пришлось выехать. А потом меня не запустили, а уже потом пришлось. А если буксирмен келатканын көрсөңүз дагы можно было бы подождать за ними? Конечно, конечно. Так ехали. А почему вы на обгон вышли? Ну, я торопился. Да, все. Я признаю свою ошибку, одолжился. Не заметил случайно, да. Вы знали, что по Кыргызстану сейчас идет фиксация через дрон? Нет, не знал. Ну, там сейчас летает дрон, и он фиксирует все нарушения ПДД. Да, все, теперь буду знать. Айдоочулар айдап бара жатканда ошо жолдун жээгинен чаңдатып өткөндө кээ бир автоунаалардын кондиционер иштебей терезелери ачык болгондо ошолорду чаңдатып ичине чаң кылгандан көп телефон деген бар бизде жол кылымынын коопсуздугу башкармалыгында ошол жерге дагы көбүнчө айдоочулар кайрылганы же башка ушу жолдо жүргөн жарандар кайрылуусу эң негизгиси ошо жолдун жээги менен айдагандар боюнча чара колдонуусун көп суранышат. Ошонун негизинде бүгүнкү иш чара ошо Дордой базары жагында жана Алмата көчөсүнөн ошо батыш тараптуу көстө бүгүн өткөрдүк. Мындан тышкары Бишкек Торугарт трассасында абадан тартылган фото жана видео фиксация аркылуу карама-каршы тилкеге чыгуу эрежесин бузуу фактылары да аныкталды. Аталган эрежени бузгандарга 15 000 сом айыппул салынат. Да, потому что произошла форс-мажорная ситуация. Ооба, мен өзүмдүн күнөөмдү билем. Бүгүн байкабастыктан каршы тилке менен айдадым. Негизи дрон менен жол эрежесин көзөмөлдөө жакшы. Мындай иштин аркасында жолдо жүрүүнүн эрежеси так сакталып, автоунаалар катышкан кырсык азаят деген ойдомун. Анын үстүнө чоң трассаларда айдоочулардын шалаакылыгынан улам адам өмүрүнө да коркунуч жаралат. Андыктан унаа ээлери жолго чыгаарда бардык талаптарды аткарып эрежени бузбайлы демекчимин. Абсолютно правильно. Бүгүнкү күндө оор жол унаа кырсыктарын алып келе турган бул жолго карама-каршы чыгып айдоо. Ошонун негизинде бул өтө оор жол унаа кырсыктарын алып келет да, ошонун негизинде бүгүнкү күндө басымды ошо карама-каршы тилкеге чыгып айдагандар боюнча анан жолдун жээги менен айдаган айдоочуларга бүгүнкү күндө иш чара өттүк. Эми мындан ары дагы бул иш чараны күчөтүп күн алыс өткөрүп турабыз мындай иш чараларды. Кыргызстандагы жол кыймылын көзөмөлдөө системасындагы бул жаңылыктар жолдордогу коопсуздукту жогорулатууга жана жол кырсыктарын азайтууга багытталган. Айдоочулар дрон алардын ар бир кыймылын байкап турушу мүмкүн экендигин билиши керек жана эрежелерди бузуп бир топко татаалдашат. Мындай чаралар жолдордо өз ара урматтоо менен жоопкерчилик атмосферасын түзүүгө, ошондой эле жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүн жана ден соолугун сактоого жардам берет деп үмүттөнөбүз. Нурай Кайратова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Бишкек мэриясынан канча мектепте окуу саат эртең мененки 8:00 башталарын айтып беришти. Муниципалитеттен билдиришкендей, кабыл алынган токтомдун алкагында окуу сааттары эртең мененки саат 8:00 эрте башталышы мүмкүн экендиги белгиленген. Бүгүнкү күндө 103 муниципалдык мектеп 198.129 балага билим берет. Алардын долбоорлук кубаттуулугу сменасына 89.893 окуучуга туура келет. 198.129 окуучунун ичинен 90.599 бала кичи участкалардан тышкары билим алышса, 7842 бала Чүй облусунун жакынкы райондорунан Бишкек шаарына окууга келишет. 14 муниципалдык мектепте окуу 3 нөмөт менен жүргүзүлөт. Дагы 14 мектепте окуу саат 7:30 башталат. Бишкек шаарында жалпы саны 167.727 окуучуну түзгөн 129 кесиптик техникалык билим берүү уюмдары, 36 жогорку, 77 орто кесиптик билим берүү мекемелери жана 16 кесиптик лицей бар. Жаңы 2024-25 окуу жылындагы дагы 30 мектепте саат 7:30 баштап окутуу пландалууда. Ошентип иштеп жаткан муниципалдык мектептердин 42% же 44 мектеп эртең мененки 7:30 баштап окууга өткөрүлөт. Мындан тышкары жол транспорт инфраструктурасынын тыгындарын жоюу максатында Бишкек шаарынын мэриясы ата-энелерге унааларды мектептердин жанынан токтотууга тыюу салаарын эскертет. Эреже бузган учурда аларды айыппул менен эвакуациялоо чаралары көрүлөт.
2024-жылдын январь-июнь айларында Кыргызстан боюнча курч вирустук гепатиттин 6152 учуру катталды. Бул тууралуу жугуштуу оорулардын алдын алуу жана эпидемиологиялык көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Динагүл Оторбаева билдирген. Анын айтымында бул 2023-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,4 эсеге көп. Былтыркы жылдын 6 айында оорунун 1785 учуру катталган. Вирустук гепатит оорусуна кабылган жалпы 6152 адамдын 6044-ü илдеттин А түрүн жугузуп алган. Бул былтыркы катталган 1630 учурга караганда 3,6 эсеге көп. Оорунун А түрүнө кабылгандардын басымдуу бөлүгү 14 жашка чейинки балдар. Динагүл Оторбаева белгилегендей, аймактар боюнча алганда оорунун жогорку көрсөткүчү Баткен, Жалал Абад жана Ош облусуна туура келет. Өлкө аймагында сел жүрүү коркунучу жогору бойдон калууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 26 июлдан 29 июлга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бүгүн 26 июлда Франциянын борбору Парижде 33-чү жайкы Олимпиаданын ачылыш аземи өтөт. Оюндардын ачылышы Бишкек убактысы боюнча саат 23:30 башталмакчы. Анда Кыргызстандын желеген дзюдочу Эрлан Шайров көтөрүп чыгат. Эске салсак, Кыргызстандын атынан 16 спортчу барат. Алардын 10-у грек-рим, эркин жана кыз-келиндер арасындагы күрөш боюнча балбандар, 2 спортчу дзюдо боюнча, дагы 2 спортчу сууда сүзүү боюнча, 1 спортчу бокс жана 1 спортчу жеңил атлетика боюнча. Олимпиада оюндарына 200дөн ашык мамлекеттен 10.500 спортчу катышып, 329 комплект медаль ойнотулат. Белгилей кетсек, Олимпиада оюндарынын ачылышын жана мелдештердин жүрүшүн УТРК Спорт телеканалдарынан түз эфирден көрсөтүлөт.